аш тойлордо шан шөкөттүн астыгы жакшы. Канча деген мисалы үчүн чыгымдар кетип атпайбы? Мен колдойм. Элге пайдасын алып. Пайдасы алып келет пайда. Мен көп ишене албайм. Ушул жогорку кеңеш алган мыйзам ишке ашаттым. Анын үчүн көп иштеш керек. Көп маселени чечиш керек. Мен кабыл алганына кошулам. Бирок ошол кабыл алган мыйзам ишке толук ашарына ишенбейм. Кандай пайдасын алып келет эле элге? Эми оорулар азаймакта. Топтолушкан жерден азаймак. Менин оюм кандай болмок эле, жанагы похорондордо мал союп атышпайбы? Анан жана жыртыш дегендер жоголду, кийик дегендер жоголду. Ошо чыгымды азайткан эле жакшы. Бир чет ал ошол жашаган адамдардын шартына экинчиден элдерге дагы пайдалуу болуп атпайбы? Ой, эми тойду эл өзү иштеп таап атат акчасын, өткөрөт да. Эл өзүнүн чөнтөгүнө жараша өткөрө берсин эми. Андан башка закон жок белең аларга? Депутаттар башка законду карасын, экономиканы карасын, суу маселесин карасын, жер маселесин карасын, транспорт. Той деген это той. Эми адам өлөт, аны көмөт, аны өзүнүн эли көмөт, аны міне жогорку кеңеш келип көмүп берип атабы. Ушундай нерсенин кереги жокку, ашыкча сөздүн. Просто надо жогорку кеңеш, они должны закон чыгарыш керек. Элдин жашоо турмушун оңдош үчүн. Экономиканы карасын да. Зачем ушундай шаң шөкөттөргө эме кылып? Это народ сам решает. Карман расход өзү чечет. Мен мисалы той кылсам өзүм билем да, мен эми депутаттан барып сурайт берем. Өзүм билем, өзүм той өткөрөмүн. Ата-эне же бир тууган эме болсо, аны да өзүбүз билебиз. Бизге же жогорку кеңеш келип чөнтөгүбүзгө акча салып берип атабы. Болбогон закон бул. Болбойт, мен каршымын мындай нерселерге. Ошо чыгымдарды азайса болмок. Азайткан эле макул да. Кандай пайдасын алып келет эле? Пайдасы элге эле пайдасы бар да. Бекер эле ашыкча чыгым болуп атпайбы? Ошол. Мен макул эле дейт элем. Элдер кыйналып атат азыр акча ташый. Бир том Кудайдын эмеси болот да, закондору да. Анан ошого таянып эме кылсак өзүбүзгө дагы мындай ысырапкерчилик болбойт. Я думаю, что это правильно, да, что надо, потому что, да, как в исламе есть исраф, это когда очень много тратишь на все, и это очень неправильно, мне кажется. То, что этот закон очень хороший, мне кажется, это, да, я поддерживаю этот закон. Иман ел кандай кабыл алат? Бир чагынан алганда ысырапкерчилик бар. Бирөөнүн колунан келет, бирөөнүн колунан келбейт. Колунан келбеген ел катары болом деп аракет кылат. А кийин карашка батып, ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болот. Жогорку Эми кеңеште. азыр баары тең эле демократия деп атпайбы? Айтканы ар ким өзү билет деп. Жакшылыкты кандай өткөрөт, ал өзүнүн эметиси да. Негизи бирөөнө туура келет, бирөөнө туура келбейт. Аны тыйыш, чектеш кыйын го. Биз дагы башка өнүккөн Европа өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө балдарыбызды ошол акчаларды андан көрөбүз балдарыбыздын билим алганына, кийин ошол билимдүү балдарыбыз ошо мамлекетке өзүнүн байкы бир кызматын кылып, эл журтка кызматын кылса, ошо бизге эффективдүү болмок да. Азыр ошо мен колдойм, сөзсүз түрдө бул өтө убагында тиги жасалып аткан, көтөрүлүп аткан маселе. Ну, тойлорго, конечно, колдойт болчумун. Жаназага эмеге мал союу. Мал союу, конечно, ал деле. Ал деле колдойт элем, потому что элдердин ар кандай ситуациялар ар кандай болот да. Бирөөнүкү бар, бирөөнүкү жок. Бирок негизи эле туура эмес да ошол, менин оюмча. Колдойм. Туура эле колунда жокторго жакшы эле да. Атак жана байларга теңелип, каршыга батып эле кредит алып, соясың бир жумадан кийин чычырады болот, анан кийин кыйналып атпайлыбы?